Мен да стройкада бул тиги дос балам Бакайда стройкада иштеп, баягы неме менен жүрчүбүз, стройка мененчи. Анан мен ой кетти. Ушинтип элдин оокатын качанга чейин жасап жүрө беребиз. Молодецтер, могу капельный кылсыңар, бачокду коюпсуңар, водохранилищени кылсыңар. Мынакей, кошуналарым деле бияктан кылышса ушундайчы. Бул ушул эле суу баарыбызга жетет. Капельныйга эконом, бир тешке 2ден сайгыла. Ошондо силер ошондой эле урожай аласыңар. Жардам берейин, сен могулар тигезиң? Ооба. Алдыбычы эмнесин салдың? Биогумус. Биогумус сен салдың? Ооба. Молодец. Мен бөбөктөрүм бадоотка салышат, бизден чакалап беребиз да. Сен көп жолдошсуң? Сырагандар мындай сатып алышат да. Мыякта отопутук эле. Отопуттун анан мындай стол алып монтуп отурат го. Муну монтеле жүрүп калып эле отуруп, жүрүп калып эле жетет. Анан дагы көп видеолоруңузду көрүп ушу карагатка да кызыктык. Муну быйыл тиктик. Көчөт каяктан алдыңар эле? Биз чүйдөн алып келгенбиз муну. Муну эле башында жанагы Геракл экен да? Геракл. Силер канчада саттыңар килограмм? 250ден кетти уже. Бизде. Полныйбы? Полный. Анткени мындай да бизде. Силерде чүйдөй неме жок бизде. Конкуренция. Конкуренцияда жок. Карагаттан дагы, клубникадан дагы бизде айтып атпаймынбы, тиги түрк айтканда мы храпит. Уктап атабыз. Мунун аркадагы клиент табабыз. Карагат көчөт тургандар бизде көп. Анан саткан жагына жардам беребиз. Салам алейкум, достор, дыйкандар. Бүгүн биз Ысык-Көл областынын Жетегүз районундабыз. Тоолуман деген жигиттин үйүнө келдик. Ошонун клубника, карагат, малина боюнча полясын көрөбүз. Карасаңарчы. Керемет Ысык-Көл. Суудун жээгинде Марко Поло пляжындабыз. Азыр Тоолуман ушул жерде жашайт экен, азыр ошонукуна барып ролик тартабыз. Кызыктуу болот, бизге катталып, комментарий жазып, дайыма биз менен болула, жакшы маалыматтарды беребиз. Көлдү каралачы, Тукмуш. Сентябрдын канчасы? 6-сы. Бул бала Тоолуман. Жериң айтып койсоң, кайсы жерде? Бозбешик, Жетегүз району, Бозбешик айылдан болобуз. Бозбешик айыл экен. Мындай Бозбешик айыл. Жетегүздөн кирип келдик. Азыр бул жакта көлдүн жээгинде экен. Бул Тоолумандагы ягодага кызыгып жүрөт. Мына азыр Жетегүздөн дагы бир сыйра маалымат алып кетели, кандай не деп кайрылдык атайын сага. Сен видео звонок кылып, видеолорун жөнөтүп Тоолуман мага кызыктырып койгон. Келип көрүп кетейинчи деп атайын кайрылдым. Рахмат. Өзү бизден багыт клубниканы жай менен тарттык. Анан азыр малина боюнча тартып атканбыз. Малина боюнча тарттык. Анан сенде малина да бар экен, карагатта бар экен, клубника да бар экен. Ошо. Бул эмне сорт клубникалар деп отурсуң? Бу жакта 5000 түп Мурана бар. Бул отургузулганына где-то 1 жума болуп калды. Бу жака 25000 түп неме бар? Клери. 25000 түп, 25000 түп. Муну деген бул 30000 түп сиз билесиз да, почти мындай айтканда 80-90 сотыга жетиш керек эле. Анан биз Алишер Байкенин жанында ким Эрдал деген байке түрк келди эле, билесиз го, жазында. Ошол секретин айтып кеткен. Кандай себесиңер, мындай себесиңер депчи. Бул биз деген бир тешке 2ден отургузганбыз. Бир тешке 2ден? Бирден 2. Бу бияктан келсеңиз көргөзөлүк. Секрет. Мындай айтып берди да бизге. Биз бирден эле отургуз элек. Мынакей мыякта бирөө эле бар. Бу жакта эле экен. Мынакей бүт 2ден. Анткени мындай айтып берди. Пленкага эконом, капельныйга эконом, бир тешке 2ден сайгыла. Ошондо силер ошондой эле урожай аласыңар. Биз 80 бу жакта 40 сотук болсо, мындай Тоолуман, мен ошондой эле түшүм аласыңар дегенде, бир тешке бирден сайгандай эле түшүм аласыңбы же? Жок, двойной алабыз. Двойной аласыңар? Биз 80 сотуктун түшүмүн 40 сотуктан алабыз.
Ошондой урожай берет бекен. Ошондой урожай берет. Анткени бир тешикте 2. Бул түп күчтүү болот. Түп күчтүү болот. Түп күчтүү болот. Анткени мынакей азыр бирөө эле болгондо могул эле болуп калмак азыр. Азыр биякта 2ден мынакей азыр немесин көрүп атасыңар. Бирок 10 күнчө болуп калды, мынакей чыгып атат. Бул уже күзгө дейри мынакей дагы 1 ай бар өсүшү боюнча уже бияк каныкидей уже күчтүү бир неме болуп калат. Немесичи? Макул. Түшүмдүү ошондо силер 40 сотуктан элдер жок, мисалы 50 сотуктан элдер 10 тонна алса, силер 50 сотуктан 20 тоннага пландап атасыңар. Ошондой пландап атабыз. Пландап атасыңар. Бирок канча жылга? Бул 2 жылдык. 2 жыл айналыш керек. 2 жыл айналыш керек. Анда 3-чү жылы уже бияка батпай кетет. Майдаланып кетет. Бул түп өтө күчтүү болгондуктан батпай кетет. Батпай кетет. Майдаланып. Биз деген баягы жылды өлтүрө бербей, алдагы мындай айтып берди да. Кыргызстанга биринчи жолу келиптир. Ашабекен немеске. Анан Эрдал байке айтып берди, ошо мындай кыласыңар деп. Бул жетеби Караколдон кезигип, сүйлөшүп, жетебизге чейин барып, конок болуп, немелерди көргөздүк, анан ошо мындай секреттин катып айтып берди. Биз биринчи мындай кабыл алдык. 2ден отургузасыңар десе, биз европейский айтып атат депчи. Андай эмес экен. Силер меня слушайте дейт. Ты никого не слушай, меня слушай деп аябай мындай от души айтып берди да. Анан биз ошонун эмеси менен, анан Алшер байкеден сурады, кандай болот депчи. Десек алда жакшы болот деди. Бирок муну биз биринчи жылкы жаңы үйрөнчүктөргө биз неме кылбайбыз. Совет бербейбиз. Анткени бул өтө күчтүү болгондуктан бияка батпай кетет. Серия гнилге алдырып ишет да. Кичине баягы серия гнил деген оору, серия гнил деген оорусу бар. Бул неме сабагы неметип кетет, чирип кетет. Анткени сабак көп болот, нымдуулукту көпкө сактайт биякчы. Ошону чиритип ишет. Ошон үчүн баягы кичине опытный серия гнил, корневой гнил эмне экенин билгендер 2ден сайса жакшыраак болот. Анан ал Эрдал байке айтып берди. Ошко келип кондум дейт, Кыргызстанга биринчи жолу келип аттырга. Ошко келип кондум, бир аз иш жүрүп атты дейт. Именно поле жөнүндө. Чүйгө келсем, кичине боштук бар дейт. Көлгө келсем, вы храпите, вы спите дейт да. Ансыгандай бизде азыр көлдө мындай канча миң үчтүк көчөт алдың? 30 миң алдык. Алишерден. Алишер байкеден. Жакшы. Көчөттөрүң моуларын отургузгандан канча болуп калды окшойт, 10 күнчө болуп калды ооба. Уже четинен бияктан тазалап баштаганбыз, мен бияктан бери. Тазалап атабыз. Мынакей эски жалбырактарды. Эски жалбырак буларды алып, четинен алып. Уже булар өстүрүп чыгарган, отургузгандан кийин. Отургузган, бул жаңы жалбырактар. Оштон келген жалбырак. Клери бул. Клери 25 миң түп. Ушу 25 миң түптөн бир тергенде канча алам деп эсептеп атасың? Буса сиз айткан тоннаны алабыз деп. Жок, бир тергенде. Бир тергенде кудайым болсо, уже 1 тоннадан алып баштайбыз го. 1 тонна. 1 тоннадан. 1 тонна алсаңар. Жетебизде силерден башка да өстүргөндөр барбы? Неме, былтыр Алшер байке мындай бизде мындай план болчу, менде айылдан эмне иш кылабыз дегенчи. Мен да стройкада, тиги дос балам Бакайда стройкада иштеп, баягы неме менен жүрчүбүз, стройка мененчи. Анан мен ой кетти, ушинтип элдин оокатын качанга чейин жасап жүрө беребиз. Мен анткени үйдүн кичүүсү болгондуктан Россиялап кете алган жокмун. Сиз көп айтып каласыз го, Россиялап кете алган жокмун, анткени үйдүн кичүүсүмүн. Анан эмне иш кылабыз деп багы ойлодум. Теплица салып, помидор бадыраң отургузалык депчи. Өстүрөлүк. Помидор бадыраң отургузса дагы миллионер болсоң болот бизде. Анткени бизге чейин келгенде пальбом кымбаттап кетет. Биз 120-150 сомдон жейбиз помидор бадыраң. Пансионаттарга таратып койсоңор эле. Bizde андай да болот. Анан Алшер байкенин былтыр немесин видеосун көрүп отуруп, ошо клубникага аябай кызыгып калдым. Алшер байке менен байланышып, анан бир эле балаган алгам. Бир эле балаган, аны да отургузуп, жазында урожайын көргөндөн кийин ошо көз ачылды. Укмуш. Бизде да даам боюнча да сиз ошто неме болбодуңузбу? Видео татпадыңызбы? Алшер байке өзү таң калды. Даам эми клери эле укмуш. Сиз чүйдөгү Митсуноны мактайсыз го? Аддыхайт болуп калат даам жанан бул. Түйүн актан таластан эмес деле. Укмуш болот. Чындыгында. Эми көлдүн клубникасын мага Бакыт деген бала Альбионду алып барып атат. Аркы өздөгү. Жеп көрүп атабыз. Жакшы, даамы действительно. Бирок ошондон силер
объем чыгарышына керек да. Мен килеринде действительно көлдүкүн жеп көрөлекмин жазындачы. Укмуш болот. Буюрса эмес, өстүрөлө мен сенден башка да өстүргөндөр барбы деп сураганымдын себеби, сен 1 тонна чыгарсаң, ал 1 тонна чыгарса 1 машина алат эле деген мен расчетум да. Сен айтканда мен өзүмдүн немелерим буландап кетип атам. Ошо былтыр ошентип алганда Ак сууда Нурбек деген бала бар. Ал огородунда бир балаган отургузган, быйыл алма ашпыртын баарын уже жулуп салып полный клубника отургузду. Клубника отургузду. Ооба. Силер биле Бака экөөңөр чогуу? Бака экөөбүз уже чогуу иштеп кылып уже тиги тияктын баарын полный карагат, малина кылалы деген тема бар. Мунда биякта 3-4 гектар менин атым жери бар. Бакай. Өзү толма мындай экен да. Тиги жакка бардым, бул жакка бардым, бардык жерде напарниктер менен да. Напарниктер менен. Азыр эле Мирбек, Жанарбек деген эки баланы тарттык. Алар да ака экөө экен. Агайыны. Жактан Урмат деген баланы тарттык. Ал туугандар менен ал дагы. Ошондой экен да. Булар силер биз дагы. Биз экөөбүз классташ тең туш дос. Дос. Мен дагы жанында бирөө бар, Алыкул деген. Дос ал дагы. Канча жыл эмес чогубуз. Жалгыз иш көп болуп жакшы болбойт. Сүйлөшүп, идея менен иштеген жакшы да. Жүлө карагат жакка барайлы. Биз мындай да кылдык. Баягы сиздин бир видеоңузду көрүп, бир 500-6 уюңарды сатып салып салгылачы. Андан ары жары деле болуп кетпесиңер. Андан ары ишиңер деле жүрө берет го. Бир рисковать этип көрөлөчү дегенчи. Ошону кылып салдык. Малды салып салдык. Молодец. Биз ошол сөзүңүз дагы кичине бизге түрткү болду. Анан малды ойлон. Түшүнбөгөн кишиге. Чындап эле ойлонуп көрдүң. Алдынан эсер болуп кетпесин. Өзгөрүп кетти дейт жашоо. Анан малды салып салдык полный. Акыркы сааныбыздан бери саттык. Полный салдык. Азыр толма мен кыдырып, элдер менен сүйлөшүп, өзү биз дагы мына август айы ичи. Август айы такыр бош алган жокмун. Өзү августта мен роликтер тартып менен тартып алган жокмун. Өзү да разгар сезон болуп, күн ысып, тынбай жанагы точкада турдум да. Анан кийин кичине бошоп калгандан азыр чыгып, анан бир тартып келейин көлдү кыдырып деп келдим да. Анан кубандырат могу нерсечи. Мисалы уюм саттым деп жанагы бир тиги Урмат деген бала айтат, Байкенбай экен мен 3 күп винном бар бош дейт. Сатып салдым дейт. Малина көчөт алып, малина салып салдым дейт. Бирок азыр мен ошо винномдо жүргөнгө караганда дагы кандай өзүмү жакшы сезем дейт да. Мына иштин болуп атканынчы. Бизде эми мындай да баягы постоянно стройкага кетип иштеп көнүп алган жан азыр эртең менен туруп бияка келебиз. Өзүң жумушуң да. Өтө сонун да. Мындай элдер ойлойт, талаада эле эмне кылып атасыңар депчи. Бизге наоборот рахат да бул биякта жүргөнчү. Ушул жака тартат десең. Ушул жака тартат. Тияка келип бачоктун түбүнө отуруп алып экөөбүз кеңешип, мындай кылалык, тигиндей кылалык депчи. Молодецтер, могу капельный кылыпсыңар, бачокту коюпсуңар, водохранилищаны кылыпсыңар. Бассейнден бери жасадык полный. Бассейн жасап. Биз башында мындай ойлоп атканбыз, жана 40 тонналык немени контейнер алып, фундаментин куюп, тескеринен коюп туруп, ичин толтуруп, ушундай кылалы депчи. Анан бул бассейн өтө ыңгайлуу. Бассейн өтө арзан. Зачем анан былтыркы балагандын салафанын ушул жака төшөп салдык да. А силерде жергенен турбай, могу жергенен корулупсуңар өзүңөр, Биз биякта 3 эле гектар жер корулган. Андан ары тетека дагы жерибиз бар. Ашык жергене аренда жерибиз бар да, 1,5-2 гектар тиякта. Ары көздөй. Негизи өзүм үлүш жерим 3,5 гектар, андан ары дагы жерибиз бар. Ислам жардам береби, Ислам жардам бередим, сен могуларды тигезиң? Ооба. Алдабычы? Эмнесин салдың? Биогумус. Биогум сен салдың? Ооба. Молодец. Жанагы аты ким эле? Актерметке айтамайт. Молодец. Мамамна теребиз. Мындай. Мен бөбөктөрүм бадоотка салышат, бизден чакалап теребиз да. Сен көп жолдосуң? Сурагандар мындай сатып алышат да. Биздин Бобреште көп сурагандар бар да. Мындай. Сен сатасың? Вареньяга сатабыз. Сен кийин чоңойгондо ким болосуң? Малда болом. Малда? Малда болосуңбу? Молодец. Анан дагы намазга жылган билесиң? Ооба. 5 мал намазга жылабасың? Ооба. Кичине кээде эметем да, кээде мен деген саат 6-да туруп калам да. Мен уйку чабасым да, мен атам дагы
saat 5'lerde turup, 5-6'larda turup, enemdi, çay veçiram. Turudupçu. Anan, oşo papam menen atam üretti oşo namaz okugandardı. Anan diyeyim. Кейде караңгыда мечитке барабыз. Ислам, канчадасың? 9. Папаңа жардам бересиңби? Ооба. Кана көрсөтчү тересиң. Монда теребиз. Жок болсо мондай билден теле десе билден те, сабак менен теле десе сабагы менен теребиз. Көп тересиңерби? Ооба. Кейбирөөлөр сурашат да. Малина терген көрсөтөсүң? Мыякта отопутук эле. Отопуттун анан мындай стол алып монтуп отурат го. Муну монтеле жүрүп калып эле жүрүп калып эле жетет. Анан дагы көп видеолоруңузду көрүп ушу карагатка да кызыктык. Муну быйыл тиктик, отургуздук экөөбүз. Могу карагат да? Бул жазында тигилген. Бияна да ары өтөлүп, биякта 5 сол. Муну жакында эле фрезалапсың, а? Биякта турат, эртең атканбыз да. Мынакей карагат. Муну быйыл апрель майларда тиктик. Молодецтер. Быйылкы жаздан берки результат болду. Өскөнү. Анан эми биякта немебиз бар, черенокчу карагаттан. Кыскасы бизден череноктагы сатылат. Бул жерде карагаттын көчөтүн да сатасыңар, а? Көчөтүн да сатабыз. Алтайский сорт, анан эмне деген сорт? Алтайский. Алтайский деген ма? Анан бул неме? Кандай тиксе, кандай бутактайт, каян кессе кандай бутактайт, биз аны алып атканда айтып беребиз. Жазында мындан 4 эле тиккенбиз. Бир жерге? Бир эле жерге 4-тү. Азыр маякта 25-30дай бутак спокойно чыгат. Ушуңойдон калабы же мындагы? Жок, дагы көбөйөт бул. Жок. Ушуну калтырасыңарбы же дагы көчөтүн аласыңарбы? Мындан албайбыз. Муну Черенков айтып кеткен пленка салып туруп эле ушуга сайып көбөйтсүңөр да, бир так келсең. Ооба. Капельный менен бүт полный. Мынакей, туугандар. Могундагы жерге саят экен дагы череноктор деле. Анан монтип көктөтүп көчөт кылат экен. Бул жерде көчөт да сатасыңар, а? Ооба, 20 миң түп бар буякта. 20 миң түп көчөт сатат экен. 20 миң түп көчөт. Асты тетактарда бар, где-то 1 метр болуп кеткен жерлер. Калганы 80, 50, 60 сантиметрдин тегереги. Өсү жакшы. Өсү жакшы экен, жакшы. Мында сатышыңар керек экен 20 миң штук. Маяка 4 эле отургузулган. 4өөнөн бутактаганы мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 бутак. Жаңы тигип атканыңарда ба? Жаздагы неме? Биогомустан берип. Бу малинаңар өзүбүздүкүнөн экен, а? Местный. Сизден болса быйыл Польшага качан чыккантасыз? Азыр виза проблема болуп атат. Виза проблема болуп атат. Анан бир курсташ бала кеткен эми, ошо менен байланышып. Буну көчөт каяктан алдыңар эле? Биз чүйдөн алып келгенбиз буну. Муну эле башында жанагы Геракл экен да? Геракл деп. Ушул сорт менен. Сизден неме алсак, польский сорт. Буюрса, силердин өзүңөрдө деле бар экен бул жерде, балдар. Ошо менен азыр биздин ролик чыгат. Ошондон кийин байланышып барып, эгер кызыксаң, ошондон эле алсаң болот экен. Поляна, урматтап. Биздики сизден келген өтө жакшы болот да баары. Тазасынан дейт. Тазасынан, өзүбүз неметип, аны мындай кыла алып атабыз, аны дагы татынакай тиги борутушка сейип, биогумуска отургузуп, анан капельный кылыш керек болот. Обязательно капельный. Бул малина саттыңарбы? Саттык. Где-то 200 миңдей берди ошо 10 сотук жерле. Кой. Слабый экен бирок малина. Бүтүп калган кезде.
Калган кез. 15 күнгө эртерээк болуп калды. Быйыл эрте болуп берди уже. Былтыркыдан. Беркини тиксең эле вообще Биз муну эле терип алгандан кийин көз ачылып калды. Ана башкасын тигип берди. зарда ойнап. Сиз былтыр немеңизге барбадыкпы? Семинарыңызга. А сизге суроо берип неме кылсам анан сен эми сартойдун байлагын көрө элексиңер деп койдуңуз беле. Биз муну элестетип алып эле анан сартойдай деп отурабыз да. Эртең көрөсүңөр роликте бир ролик чыгат. Аларды укмуш экен. Азыр тигип аткан балдарчы. Силер канчада саттыңар килограмм? 250ден кетти уже бизде. Полныйбы? Полный. Анткени мындай да бизде. Силерде чүйдөй неме жок бизде. Конкуренция. Конкуренция жок. Карагаттан дагы, клубникадан дагы бизде айтып атпаймынбы тиги түрк айтканда мы храпим. Уктап атабыз. Тиги балдар 250-240тан сатышып атыптыр. Бизде гектарлаган клубника, малина деле уга элекпиз. Ак көз деле сиз айтып атпайсызбы? Ошо ал деле местный да билесиз. Клубникасы. А малина деле ушундай 10 сотый, 20 сотый. Бу Дарханда бар, где-то 40 сотых жер. Малиначы, ал Дархандан ашпайт. Өзүнүн эле. Биякта чоң өрүктүдө анан кийин Талды сууда жакшы 2 гектар. Бизде азыр бу Покровка, Караколдо орустар эле сатат. Орус кемпир немелер элечи. Алар анткени кичинекей агыротун эле да. Гектарлаган бизде жанагындай экспортко айдаган бизде жок. Анткени бүт мынакей талаанын баарын көрүп келатасыз, бүт беде, пустой. Беде. Былтыр Алшер байке келгенде мындай айтты да. 1 гектардан канча беде аласың? 250 түктөн 2 кос алганда 500 түп алам. 200дөн сатканда 100 миң болот десем, киши жалда жип ал, тракторска бер, 50 миң кетип, 50 миң менен эмне жашоо көрөсүң деди да. Жок, аны неме да? Аны өзүң малыңа өрөсүң. Бишо, дагы ошо да. Баа неме санап берип атат. Анан 1 гектар клубниканыкын 3-4 миллионду айтканда мага мындай фантастика болду да. Жөн эле айтып атат го депчи. Сикер мезине кабыл албайт. Анан чындап мындай эсептеп неме кылып көрсөк, чында болот экен. Анан ошого жанталашып атабыз буюрса. Аракет кылып. Жакшы. Силерде баардык мүмкүнчүлүк бар экен. Мого Черенков айтат дагы могуну өстүрүп койсуңар. Кудай буйрса мунун аркада дагы клиент табабыз. Карагат көчөт тургандар бизде көп. Анан саткан жагына жардам беребиз. Ал жагын эми мунун арды бир эле адам алып койсун. Ушундай эле бизде негизи. Анан эгер көбүрөөк гектарлап Кудай буйрса баягы өзүң айткандай отургузам десең, көчөттү көп чыгарам десең, анан кийин Кудай буйрса кийинки жылга келип каналга тартып саткан жагына жардам беребиз. Мына Мурана, анан дагы Клери. Булар да өстүрүп элге жайылтабыз десеңер, мына бул биринчи жолу биздин келишибиз, биринчи жолу биз каналга тартышыбыз силерди. Кийинки жылдан дагы талыкпай эмгектенип, урожай ушундай төгүп аткан малда чалсаңар, Кудай буйрса келип, тартып, мына былтыркы балдар ушул жерде отурду эле, мына быйыл урожайды алып атат деп тартып кете турган болсун. Ошондой кылып максат койгула. Ушундай бир жерден машина өзүнчө эле бир машина жүктөп чыгарып аткандагыдай элечи. Биз ошо буйрса мында кыска ой бар болчу да бизде. Биякта отургузуп алсак ким алат? Базарды толтуруп салсак, Покровканын Караколдун базарын толтуруп салсак, чындап тонналап чыкса, толтуруп саласың да. Эмне болот деп сиздин семинарыңызга баргандан кийин менин оюм өстү. Анткени экспорт бар экенин билген эмес. Конечно. Анан мондай эле азыр бизде бирөөнө ушундай гектарлап себелик, мондай кылалык десең эле, аны ким алат? Экспортту ушундай сиз дагы жакшырап жайылтпасаңыз, бизде дагы кыска ойлор ушундай да. Неме болуп атат? Бирок аны мен туура түшүнөм. Адамдар өзүнүн территориясы бар, мындай көргөн жери бар да, ошо кичен эле көрөт да, шире ойлоно албайт. Мисалы азыр баягы күнү сен семинарга катыштык деп атасың, Ийгилик академиясында. Неме ким Мыктай Арстанбектин биогумузга барганбыз. Андан кийин сиз бердиңиз. Анан ал жерде мен Кыргызстан, Казакстан, Россияга болгон экспорт жөнүндө түшүндүрдүм да, экспорт боюнча. Бирок биздин азыркы учурдагы биз дагы өсүп атабыз да. Жакты көрүп атабыз, бул жакты көрүп атабыз. Именно малина боюнча мен Сербияны барып көрүп келдик. Аларды кандай байкайсың да, адамдар кандай өнүгүп атат, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Биз точно ошолорго жете алабызбы, жете албайбызбы депчи. Биз мировой рынокко расчет алсак болот экен да. Дүйнө жүзүнө
өзүбүздүн өндүргөн товарыбызды дүйнө жүзүнө сатсак болот экен. Ошого аракет кылышыбыз керек экен да. Ошон үчүн Покровканын базарын, Жетөбүздүн базарын, Караколдун базарын ойлобойбу силер? Бул жерге вообще расчет албагыла. Ооба. Уже сиздин демегизден кийин уже расчет албай калдык. Биздин ой ушул эле да. Базарга чыгарып эптеп сатыш керек. Анан сиздин баягы ошо окуу деген ошо да. Окууга барсаң, кичине бир жериң өсүп, кичине оюң өсүп, анан сиздин семинарыңызга баргандан кийин ой уже өстү. Биз дагы мындай жок деле холодильник машина алып койсок, тегерек чогултуп алып, сизге деле Бишкекке деле алып барып берели. Анан дагы экөөбүздүн оюбуз, сиз холодильник жөнүндө да кеп салгансыз да. Анан экөөбүз айылга холодильник салалык. Айылдан да жайылталык. Козбешик айылына. Буякта эмне деген гектарлар жерлер жатат. Элди өстүрүп, айылдан да балдар тартып, холодильникке топтоп койсок, сиз спокойно келип алып кетип каласыз. Көйгөй жок. Ошон үчүн анын баарын максатыбыз ошондой. Ошонун баарын ойлонуп баштадык уже. Мындай кылсак Бектемир байке мындай кылып болмак мындай. Мен өзүм жалгыз эч нерсеге жетишпейм. Бул жерде иштесеңер, силер иштейсиңер. Тиги жакта мисалы азыр Мирбек, Жанарбек деген балдар бар. Алар иштейт, Урматтар иштейт. Ошолор эле топ-топ ошонун баарын ошолор организовать этет. Өздөрүнүн менетин алышат. Мен өзүм менетим алам. Дыйкандар өзүнүн менетин алат дегендей. Ар кимдин өзүнүн немеси бар, территориясы бар. Бирөө-бирөөне кирбеш керек болгон да. Дыйкан эгер сатам деп чыга турган болсо банкрот. Жери калат. Тияка барып клиенти жок, базарда турат. Биздин ишибиз ошол сатуу. Баардык шаарлардын регулировка кылып, тиги кайсы шаар көп болуп кетип атат, аны тартып, булунусуна бөлүп, тигинтип, только биздики ушул телефон менен. Дыйкандарды кандай чыгып атат, эми дыйкандардын качествосын оңдосун деп роликтерди тартып чыгарып атабыз. Моундай кылып өстүргүлө, тигиндей кылып өстүргүлө, мына мындай кылып өстүрүп атыптыр депчи. Сиз негизи силердин ошо видеолоруңарды калтырбай көрүп атып, Алишер байкеники, сиздикин анан мындай мотивациялап, ой депчи. Анан негизи эми азыр Ош, Баткен, Чүй жака өтө деле жаңылык эмес да булчу. Биздин көлдүктөргө кайрылып кетермин, бул ишти кылалык баардыгыбызчы. Анткени өтө чоң иш. Анан мындай сиз дагы баягы бир видео чыгардыңыз го. Баа органда иштеген неме таштап салдым жумушту депчи. Бул врачың деле жумушун таштап салат. Ошондой. Милисаң, биз бирок алар керек да бизге. Анан баягы мындай жалаң маскалап кетип аткандарга, жумушу жокторго бул өтө жакшы иш. Ошону айтып атпаймынбы, Толман? Азыр силердин могу кылганыңар, могу иштеп атканыңар миллиондогон адамдарга жашоону өзгөрүп алып кетиши мүмкүн. Жок, мен деле ушуну кылсам болот депчи. Азыр мисалы мен көлдү кыдырып жүрүп кыялданып атам. Кудай буйрса мен бул жактан чоң точкаларды айтсам, мисалы сен могу жерде бир точка айтсаң. Биз ошондой тонналап ягода алып алганга. Муну бет маңдайы кайсы айыл? Биякта кирпичный бар. Аркы өтпөй неме өрүктүлөр болуп. Өрүктүлөрбү? Өрүктүгө база ачсам деп атам да. Бир скутерди алсам. Тиякта канча топтолду экен деп барып көрүп аны. Кайра келип, бир коттедж алып коюлуп, ушакта жатсам дегени кыялам. Самбатта. Анан ошондой деңгээлге жетели Кудай буйрса. Ооба, деңгээл ошондой өзүбүздү өстүрүп, ягоданы көбөйтүп, эми азыр арпа сепсең деле, беде сепсең деле, малыңан ашпайт, малыңан ашкан сатсаң, же жашооңо жетпейт. Анан баягы магазиндин карызы, анан тиги тракторчудун карызына берип салып жок калат да. Анан мындай жашоого чындыгында бул беде жана арпа деген, будайлар деген жетпей калды уже. Анан ушул тармакка өтүшүбүз керек. Толман, бака экөөңөргө менин немем да, советим. Гектарлап кылгыла. Сбытын да өзүңөр уюштургула. Мен организовать этиле, биягын, тиягын, рыногун өзүбүз табабыз, Кудай буйрса. Анан кышында иштеп, биз малдын кулубуз да. Малдын кулу болбой, жайы менен иштеп, бала чаканы жакшы окууларга берип, анан кийин кышында Кыргызстандан да башка чет мамлекеттерге эс алып, жер көрүп, эл көрүп, келинчеңер жетип алып. Ошентип жүргөнгө жеткирсин да. Максат өзү ошондой болуш керек. Болуш керек. Анан кийин кышында малын карайдың, жайында малдын тойтун даярдайдың. Жайлы эле ошол бизде. Не жашоодун кызыгы бар? Көлгө түшпөй калабыз. Ошонун эмне кызыгы бар дейм да эми. Элдер карасаң, пансионатты өзү бытырап эле өтүп аткан, сен баягы чөп көтөрүп, талаада немен сугарып отурган болосуң. Көрдүм мен.
Байбастар могу жолдун жээгине келип атсак, трактор бузулуп калыптыр, суу чөптүн көлөкөсүнө отуруп алып, багажкада суун ичип, нан жеп отурат. Ушундай бизде. Ошон үчүн бул тармакка мен дагы бул нерседен өткөм, бирок баарысы өтүш керек. Чөп жүктөп, түктөр оор, колдор кабарып, койнуңа чөптөр кирип катышып. Анан дагы бир нерсени айтайын. Ош биринчи бышат. Биз мындайда сарсанап алдык да, бир балган тигип алсаң да сарсанап алат экенсиң да. Бизди жөн алдап кеткен го. Бизде жаңы эле жазды, араң жалбырактачы элек. Тияк уже бир топ жалбырак ачып гүлдөп алган. Аны ой көрөт экен, туй түшүп кетет турбайбы ба депчи. Анан аяк уже бышып атканда сеники араң жалбырак ачты. Анан чүй бышып баштады, жалалап бышып баштады. Анан группада барбыз да. Туй ата деп сарсанап алдык. Биз жөн алдап кеткен. Бирибизге мешать этпейт экенбиз. Көлдүктөргө дагы кайрылам. Тиешеси жок. Бирибизге вообще мешать. Силер башка ош бышып бүтөт, сиз аякты алып бүтүп, чүйдү алып бүтүп, жалалап атчакты бүт, баткен тарапты алып бүткөндөн кийин биз баштайт экенбиз. Биздики бышып баштаган кезде сиз интернеттен чыкпаңызбы? Клубника бар болсо алам депчи. Бир видеоңузду көргөндө апей деди көкө. Биздики башталат турбайбы? Анан бияктан Нурбек болуп, анан жанагы бизде тиякта кырылыш 300 сомго түшүп калганда, 200 сомго түшүп калганда бизде 1000 сомдон спокойно сатылды. Бизде сатылды 1000 сомдон. Ошондой. Анткени жана одноразовый контейнерге салып алып эле, базарга отуруп алып. Эми силердики Средний Азиядагы эң сонун климат экен да. Силерде. Даже баягы Азамат да келди го. Азамат экөөбүз кыдырып Чолпон-Атада болдук. Келип Караколдо жаттык, Карагатта, анан кийин немеге бардык. Көкжайга. 3 күн жүрдүк. Азамат тааныйт казак. Ошолду айтпады, климат уңуш экен депчи. Средний Азияда башка жерде клубника калбай калганда көлдө бышып атпайбы? Көлдө бышат, Анан көлдүктөрдү менен жыргап эле сатасыңар? Чалкалап. Мен ичке суу туугандар айтып атам, 300дөн договор бересиңер, кол чабасыңар десем, ойлонушуп аталар. 450ден сатсам да чыч албайсыңар дедим да. Бирок 200гө түшүп кетсе дагы мен чыч албайм дедим. 300дөн договор алган. Кой биринчи өстүрөлчүбүз дейт. Биринчи өстүрөлө. Неме климаттагы бир плюс экен. Бизде эң кеч пышкандагы дагы бир плюс эле бар экен да. Өтө эле. Азыр анткени чүй жак, тияк бияктын баары жок калганда бизде чыкканда сон болду. Азыр силер могу малиналар кайтып калыптыр да? Тияктагы түп жактагы малиналар массадан эми өттүр да. Тиги чүйдүкү массадан өтүп уже. Бизде мындай. Түйү менен чабылган чүй жакта малина бат жетилип, сиз жана чайлап деп коет, чайлап чыгып кеткени бат. Уже мындай болуп чыгып калганда бизде жаңы чыгып аткан болот. Биз акырын кичине чүй менен кичине бир бышык ал деп кичине агыр аспан жаап экенбиз. Ошон үчүн кичине эртелеп, акчаны көбүрөөк көрүп алалы деген темада. Уже азыр жаңы чыгарсаң, азыр деле бирок азыр деле ошо 2 жылдан жакшылап алат. Биз бага кичине эксперимент булар. Биз көбүнчөсү жанагы гектарлайлы деген тема, анан мунун баары эксперимент. Мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот. Малина бизде кечирээк бышат. Гүлдө. Силерде көп уже бышып баштаганда бизде жаңы кичине тиги чүйдө бышып баштаганда бизде жаңы эле неметип аткан болот. Кээде жаз суугураак болуп калат го. Анда уже сентябрда бышып калат. Бир ай байлап калат бизде көлдө. Ошон үчүн бизде кичине агыр аспан жаап ийсек, кичине чүй менен бирге бышып калат. Могу карагатың боюнча эми бул бир кустунан канча түшүм бериши мүмкүн? Бул куст неме да, бутактап кетет да, өтө көп. Мынакей биякта деле бир куст болбосо бутагы көп. Эмки жылы жазда дагы бутактап көп чыгат да. Могу бир түптөн кыскасы бир 2 жакка чыкса эле уже кеңири болот. Негизи мындай да бул. Бир уштугун канчадан? 100 сомдон бере беребиз общий. Анткени бул мындай кылышат. Бизден кээ бирөө неме алышат да, алып сатармандарчы. Оптом алып кетет. Мындай чоңурагын 150дөн кылат, мындай 20 сантиметрин 100 сомдон кылып кетишет алар. Уже ортодон ушундай акча көрөт. Биз подряд чоң кичине тиги 60-70 сантиметрлиги ар кандай немеси менен кетире беребиз да. Бу бассейнди урупсуңар? Арктан эле буруп коет экенсиңер? Буякта биздин могу немени ставинаны куркурак деп коет. Постоянно келе берет бул суучу. Поляга жыгып ийсең бул сугатка жарабайт да, бул көп жер сугара албайт.
Анан суу эмес дейин десең суу келип атат. Поляга салып ийин десең аз. Анан биз ушунда ойлондук да. Баягы келип аткан сууну дагы кичине ысырап кылбай колдонолук депчи. Бассейнди мынакей тиги 3-4 саатта толтуруп коет булчу. Мынакей кошуналарым деле буяктан кылышса ушундайчы. Бул ушул эле суу баарыбызга жетет. Кенен о. Чындап жарым кулак суу чыгарып койсочу буяка, кетирип койсо. Баарыбызга жетет. Бассейн толтурасаң болду да. Ушул эле жаркатат биз таянганыбыз эле ушул сууда. Ушул бассейн. Бул эрте жаздан баштап такыр аз калганда деле келе берет бул суу. Силер могу отстойник кылсаңар да маңызына? Бул жана орчундалар буга кирет, андан кийин буяка. Бияктан сорот экен. Бир күн турат, тунат, андан кийин сордурабыз. Соруп туруп бачокко куюп аласыңар. Мындан самачок эле кетиребиз. Самачок жетет. Напор тебеби? Тебет. Бул жанагы фильтр болуп калган турбайбы? Буягында бүт фильтр менен. Анткени капельнийлерди Келин балан жолугу. Майдасынан бери жапчы. Вагонетканы коюпсуңар. Көлдүк туугандар кызыгып карашып атабы? Ооба, келип тиги түптөн бери Тегеректен келип, Покровкадан келип. Жаңылык болуп атат да бул аябай эле чоң. Келип атышат. Баа өткөндө келип кетпеним беле деп чалат. Унутуп та калдык, канчасы көп эле киши келип кетти уже. Бул жолу үйдөн чыксам эле 3-4 аял турат. Мында чочуп та кетет экенсиң да. Ушинтип тура эле келдикпи дейт да. Баа бирдеме угузуп келген неме дейли. Чочуп кетет экенсиң, мындайга көнбөгөн жатчы, анан жаз көнүп калдык. Мал, силердики мал түштү уже, Ооба, бизде сак эле келет. Эрте келет бизде. Эмнеге? Уже бүтүп кетти жер. Чөп чабык бүттү. Чөп чабык, арпа бүт чабып кетти уже. Жүгөрү. Бүттү уже келбейт буяка. Өтө биздин айыл. Элдер малга эле келбесе уже поле бүттү. Күз катты кылат бүттү. Ушу менен. Бирок ушул мал кар жаагынга чейин жерди такырайтабы, такырайта албайбы? Такырайтат. Такырайт салабы? Такырайтып коет. Жеп коет. Быйыл кичине чөп өтө көбүрөөк, мага арыктын түптөрү немелер. Чөп кенен экен, бирок азыр малдар ушул малга түшкөндө кат семирсе керек, Ооба, семирет. Кат семирсе керек. Азыр малдар могу погода дагы, жер дагы, чөп дагы ушуларга жагат да азыр. Ооба, жагат. Салкындап да калбайт. Салкындап калды. Жөн сонун эле семирсе керек. Ислам берге. Онун кара. Акбермет кандай деп койгон? Деп коер, май. Бул? Жакшы. Жакшы туугандар, анда. Биз дагы силер боюнча кичине болсо да маалымат алдык. Эми Кудай буйрса силердин түшүмүңөр мол болуп атканда келели. Буйрса. Көл мага жакты, келип эс алып кезиң, тияка жүрөт кезиң, бияка жүрөт кезиң. Еще бул жакта бизнес кылып отурган болсоң, вообще жашоо жер калган. Ооба. Анан элдер баары эле туризм, коттедж, казино, мазино дешип атат. Мен айыл чарба жагын Кудай. Биз ошо тиги именно биякта пансионаттар курула баштады. Бияка лыжный база ачылат деп атат. Биз ошо унабыз, клубника сатабы деп. Малина сатабы, карагат сатабы. Тоңутулган карагат, малиналар жана чайга кошулат да, ошолор деп, өзүбүздүкү натуральный депчи. Даже агротуризмде кылып, мындай туристтер кирип, клубника терип жегенине алып терет тоюп жеген 2 килограмм 500 деп койсоң алып кетип алар. Полядан балдарын киргизип теришип, ошондой да туризм бар. Көп шарттар да бизде. Анан баягы ошо бир кафенин эси менен сүйлөшүп калдым, тиги кышында Бишкектен алдырабыз карагатты чайга кошконгочу. 1400дөн алдырам дегенде вообще таң калдык. Анда вообще холодильник салыш керек экен. Тегеректеги карагаттарды алыш керек экен деген дагы ойда өсүп. Мен мисалы эмне себептен холодильник куруш керек, тигин переработканы алыш керек, тигиндей мындай деп айта берем. Көп айтыш керек. Пайдасын элге түшүндүрүш керек. Пайда көп жетепчи. Анан чоң бизнесмендер акчасын салса, ягодага спрос пайда болот. Мага да керек. Мен куруп алсам, сен куруп алсам, бул куруп алса, үчөөбүзгө тең продукция керек. Анан кийин толман 3тен алып бер десе, мен 320дан алып кел дейм. Бул 340тан алып кел дейт.
ошентип элдин немеси жакшы көтөрүлөт да. Көтөрүлөт. Биз наоборот эл көбүрөөк холодильник курсун деп атабыз да. Холодильниктерди куруп, замороженный малиналарды кылса, карагаттарды кылса, анан кийин экономика бат көтөрүлөт да. Эми элестет ушул жактан силерден чыккан продукция Россияга барып, же Европага барып, же Дубайга барып туруп, доллар болуп кайра келип байлыңарга келип атса. Ошондо экономика көтөрүлөт да. Анан кийин өзүбүз менен өзүбүз эле монтип, сен малыңды сатып, чөп аласың, чөбүн сатып, мал алат, антип курук боло бере турган болсо. Уже азайды да. Ошол курукту кеңейтишибиз керек. Негизи мал менен дагы бука байлап да көргөнбүз. Болот. Бирок көп кылыш керек. Анда дагы түшүгү да өтө көп. Жемин, чөбүн камдаш керек баардыгын. Аны менен да болот. Мал байласа да жакшы болот. Негизи эмгек кылыш керек. Баардык жактан. Ооба. Эмгек керек да. Клубникалар жакшы, өстүрүп атсыңар. Силерге ийгилик анда. Рахмат туугандар. Булар да бүгүн бир секретин айтты, 2ден отургуптур. Кийинки жылы бул экспериментке келип обязательно тагдырабыз, көрсөтөбүз. Штугуңарды уже айттыңар, бул жакта фиксирован. Эми таанажыңарды эсептейбиз кийинки жылы. Буюрса. Бизге дагы өтө кызык. Анан кийин канча чыкты, ушундай кылса болобу болбойбу деп. Боло турганыбызды кийинки элдин баары ошого отургузбуз. Муракта Мураны бир солду бирден отургузуп койдук. Калган 4-төн 2ден отургузуп койдук. Бул да эксперимент кылалы. Кандай тияктан берет болду экен деген. Жакшы Толман. Макул. Рахмат силерге. Сизге да рахмат. Ушунча келип, бу кенеде жер болсо дагы келип тартып, видео кылып, элди уктап жаткан элибизди, бизге окшогон элдерди да ойготуп ушинтип атканыңарчы. Биздин подписчиктерге кайрылып. Подписчиктерге кайрылабыз ошо. Бул иш өтө сонун иш буюрса. Баягы айыл чарба өзүңө дагы негизи мындай го. Бир жерге ааламга же болбосо Кыргызстанга өтө салым кошуй берсең дагы жок деген өзүң семьяңды жакшы бакканчы. Ошондойго да өтөлү. Ошол туугандар, биздин каналга катталгыла, дагы сонун маалыматтар болот. Бүгүн катталып койсоңор, кийинки жылы монун эксперименттин результатын да көрөсүңөр. Кайра Бозбешке келип тартып 2ден отурса кандай болду экен деп. Биз да ошого жараша мындай бапес деп карап, негизи алып келип элди салгысак болот эле. Биз өзүбүз болду. Неме кылып атабыз да, баягы астын козгоп салбасын, тигинтип салбасын деп. Анан өзүбүз карап, өзүбүз неме кылып атабыз, аракет кылып. Жакшы Бакай. Сен да ден соолукта бол. Бул досуңду таштабай, аягына чейин. Буюрса. Азыр билесиң да, 2 достун заманы болот.